Орозодо ооз ачар менен чуркап барып тамеки чеккендер барбы? Биргебиз. Карачы өзүм да алдап, табагын деле алдым, трубкасын деле алдым, тигинсин дагы соскасын да эч жардам бербейт. Ушу орозо маалында тагылмекине таштап салыш бир мүмкүнчүлүк болот. Азыр санап көрөлү, арифметика жөнөкөй эле. Чегип аткан тамеки 130 сом экен да. Бир күндө 1,5-2 пачка кетет экен, эми бир эле пачканы санап көрөйүн. 30 күнгө көбөйтөбүз. Бир айда 3900 сом болот. Муну 12 айга көбөйтөлү, бир жылга. Бир жылда 46800 сом болот. Карачы. Бир бодом алдын баасы жөн эле түтүнгө кетип калат. Муну көбөйтөбүз, 37 жыл болду чеккениме. 1,731,000 сом. Почти 2 миллион сомду кайка кетирип атабыз. Мына бу жакта өпкөдө никотин менен жүрөт. Жиндик эмес да. Кайсы бир соо адам от жагып, ошонун түтүнүн жыттап ууланат. Биз ошондой эле болот атпайбызбы? Өпкөнүн баарын чиритип. Бирок коркпой эле койгула, жана сүрөттөрдө көрсөтүп атпайбы, капкара болгон өпкөлөрдүчү, мына тамеки чеккендердики деп. Ал чеккендердики эмес, ал жанагы рак болуп өлгөн кишилердин эле эмесин баягы коркутушун көрсөтүп атат да. Андай эмес. Бирок чегип атсак, ошондой алып барат да. Чеккен адам менен чекпеген адамдын өпкөсү бирдей эле. Тазаланып турат бул өпкөбүзчү. Организм самобастан ойлобой ишейт. Биз ошону тазалаттырбай атабыз. Улам жарым саат, 1 саат сайын келе калып чеге калыпчы. Азыр мына канча күн болду чекпей жүрөбүз күндөзчү. Кадимкидей кырылдабай да калганын сезип, уйкуда жакшынакай болуп, сергек болуп калып атпайбызбы? Ушуну эми биротоло таштагандай кылалы. Кандай? Ооз ачар менен чуркап барып тамеки чеге калбай, кичине созуп, эл менен отуруп, тамак ичип, чай ичип, сүйлөшүп, жарым саат, 1 саатка созуп, эртеси күнү дагы жарым саат, 1 саатка. Эми ушунча чекпей жүрдүң, кечке чыдадың, дагы 1,5 саат, дагы 1 саат кошуп, ошо менен биротоло тамекини таштап салганга бир аракет жасайлы. Өткөн видеомдо санап бербедимби, канча миллион сом кетирет экенбиз тамеки алганга депчи. Колдонуп атасыңарбы, кичине аракет жасап атасыңарбы тамекини таштаганга? Бир жакшы китеп бар экен. Мен комментарийге жаза кетем. Жеңил таштайт экенсиң да. Мындай китепти, бул эми реклама болбосун. Көрдүңөрбү? Акыркы тамеки деп чекпей атам уже канча күн болду. Бүт өзүбүздүн колубузда болот атпайбы? Элестеткиле. Врач келип туруп бутуңду ампутация кылалы. Ошо бүт капиллярлардын баары забитый болуп, никотин менен толуп калыптыр. Айла жоктон ден соолук өлүп каласың жоксо деп туруп бутуңду кесебиз десе, кесет да. Рак горла, рак легких, инфаркт, инсульттардын баары ушундан кетип атат да. Билесиңерби, могу тамеки өстүргөн, кургаткан, табачный фабрикага өткөзгөн деле киши жок. А момча миллион тамекини каяктан алып атат табачный фабрика? Бунун баары макулатура, туалетный бумага. Анын баарын деген буканын сийдигине чылап, малчылар билет го ошолордон алып атышат. Чылап, ичине никотин, химиялардын баарын кошуп, баягы кагаз пат-паттан күйүп кетпесин, кечке чейин тиги түтөп турсун деп, ошолордун баарын уйдуруп атат да, химиянын баарын. А биз аны кып-кызыл болгон акчабызга сатып алып эле келип туруп өпкөбүзгө бүт сиңдирип атабыз. Могу китепти окусаңар, тей пайдалуу экен. Жөн эле оңой эле экен да, муну ташташчы. Муякта эле шылк эткизип коюш керек экен. Мен деген ушул никотиновый зависимостьтан мен айрылдым деп кадимкидей жытта сезип калат экенсиң. Көчөдөн кетип баратсаң, кадимкидей кийимине тамак жасап атканын сезилет. Тегерегимде кишилер колдоп турса, поддержка берипчи. Ой, карачы, кебетең да сом болуп калды, брыштар кете баштады, аппетит, уйкуң да сом болуп калды, эң башкысы сасыбай калдың деп башынан сылап, сыйпап. Өткөн видеодо тетигине көп кишилер сурады, бул эмне сертификаттардын баарын тамеки чеккениң үчүн жыйнап алгансың деп. Кудай буйруса, ошол жака барып келебиз. Ушу орозо башталганда туулган күнүмө кызым белек кылып 53-кө чыгып атам.
Кудай буюрса барып келебиз. Ош жактан кыйналып калбайлы. Жооп беребиз. Андан көрө ушул жашообузда кичинекей кыйналсак дагы таштап аркы дүйнө таза баргандай кылалы да. Аракет жасап.